Assalamu alaikum туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарды кайрадан эле Базар жок каналы бүгүн 27-апрель 2023 жыл. Мен сиздерге Сокулук району Маловодной айылына бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Маловоднойго кирген негизги көчө жана чоң Фрунзе трассасынын кесилишинде турам. Ушул жерден түз эле түштүктү карай бассаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан, Маловодной айылы жайгашкан. Көпчүлүк бул жерде Маловоднойдун повороты деп коюшат. Анан бир аз эле башты карай бассаңыздар, Гавриловка, чыгыш жакта Машине базары болуп калат. Негизинен бул жактан Машине базар тараптан деле жана өйдө тараптан Южный магистралдан деле келсеңиздер болот. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү Маловодной айылына жетип келип калдым. Сиздер негиз көчөсү менен келип жатып, сол тарапты карай келсеңиздер, мечитти көрө аласыздар. Мечиттин жанындагы көчө менен түз чыгышты карай бассаңыздар, туугандар, катарда 3-чү көчөдө, акыркы көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Эми барып үй жөнүндө калган маалыматты берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы туугандар, дарек Сагынбек Бейшенович 34-чү даректе жайгашкан. Эң эле түштүк чек бул жерден болуп калат. Эң эле түндүк чек бул забор бүткөн жерге чейин. Жолдор көрүп турасыздар, асфальт, электр энергиясы бар. Орто кеңдикте, даже кенен десек деле болгудай көчө. Мынакей көрүп турасыздар. Кенен көчөлөр. Мектепке мынакей бул жерде жакын эле жерде мектеп, медресе, садик баары бар экен туугандар. Так эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Жердин аянты жалпысынан 16 соток туугандар. Жердин аянты 16 соток. Документинде 16 соток. Так, андан ары. Жакта дарбаза. Бул мынакей короосу. Жердин аянты 16 соток. Документтер боюнча кызыл китеп, паспорт баары бар экен. Бул жакта мынакей узун туурасы 9га 7 болгон үйүбүз. Прихожка жанында бир кошулган бөлмө бар. Ал кошулбаганда ал үйдүн өзү эле 9га 7 экен. И плюс бул жакта хозпостройкалар, баня, склад, летний кухня, дагы бир склад, андан ары инструмент сактаган склад, мал сарай, көмүркана. И бул жагында мал сарай, кыскасы жери деле чоң, мондай хозпостройкалар деле көп экен. Азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзсөм сиздерге туугандар. Киргенде эле алды тарабынан көп эле машина баткандай жер. КамАЗ киргизсеңиздер деле болгудай көрүнөт. Кенен. Так, суу. Бул жерден чыгарылып туруп банядан, летний кухнядан, үйдүн ички тарабынан, мал сарай тараптан дагы. Жалпысынан 5 жерден суу чыгарылган. И үйдүн чыгыш тарабында навес, бул жагында бош жер туугандар. И буякта тандыр деле бар экен. Мондай текетейин, мынакей тандыр. Анан мал бакканга деле Маловодной ыңгайлуу жерде, негизинен. Келсеңиздер деле көрөсүздөр. Негизинен кошуналар деле жакшы дейт. Үй ээси, кошуналар деле баары жакшы экен. Мал бакканга деле ыңгайлуу. Жана ошондой эле шаарга барсаңыздар, бул жак менен Машине базар тарап менен Ош базарга барсаңыздар болот. Жана өйдө тарап менен туугандар Южный магистралга деле барсаңыздар болот. Эки тараптан тең шаарга бара аласыздар туугандар. Южный магистрал тарапта жумушуңуз болсо, бул жак менен. Ош базарда жумушуңуз болсо, бул жак менен бара бересиздер. Эки тарапка тең жакын. Эки тарапка деле барса болот туугандар. Жол экөөнүкү тең жакшы. Андан ары мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Көрүп тургансыздар, темирден болгон эшик. И түз эле кирсек бир бөлмө. Мынакей прихожка. Раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Түштүк тараптан терезе, отоплениянын мондай чоң котелу. И ушул жерден оң тарапка карай кирсек, дагы бир бөлмө туугандар. Мынакей полдо жыгачтан болгон пол. Бакта бир спальный бөлмө, отоплениянын батареялары. И бул жакта дагы бир жыгачтан болгон пол. Жана мынакей мондай бөлмө. Батыш тараптан терезелер туугандар, отоплениянын батареялары. И бул эң эле акыркы бөлмөсү экен. Мынакей. Так, андан ары. Хозпостройкаларды бир чекеден көргөзөйүн эми.
бактөрүндө тандыр, андан кийин баня, бул жакта бир склад жана погреб. Бул тяжко болгон. Так, андан кийинкиси летний кухня. И бул жакта дагы бир инструмент сактаган склад. Көмүркана. И дагы бир склад туугандар бул жакта. Анан бул жакта мындай дагы бир кошулган бөлмө бар экен. Так, андан ары бул жагы мал сарай болуп кетет. Пескоблоктон болгон стена. Мал сарай. Бул жака ой кармачы экен ээси, жана бул жакта дагы мал сарай. Жылкылар деле кармаган дейт. Тегерек чет полия туугандар. Мал менен алектенсеңиздер болот. Жана ошондой эле Сокулуктун кааласаңыздар, Сокулуктун мал базарында деле, Сокулук деле анча деле алыс эмес, Сокулуктун мал базарына. Кааласаңыздар, шаарга барсаңыздар, шаарга деле бат деле бара аласыздар. Жолдор асфальт. Ылдый жакта чоң трасса, өйдө жакта дагы бир чоң трасса. Мына ушундай. Бул мынакей кийинки мал сарай. Анан 1 тонна жем плюс ал жакта 300 түп беде чөбү бар экен. Ошонун баары калат туугандар. А бул үйсүн батыш тарабынан көрүнүшү. Так, андан ары мал сарайдын эле бүтөр жери, анакей бул жак болуп калат. Чакан мындай тоокана окшойт бул жагы туугандар. Эң эле батыш чек арасы мынакей бул темирлерге чейин. Бул жагы чоң навес, үйдүн тышкарында жаткан чөп, мынакей негизинен 2000 түп чөп батат экен бу Синевалга. Азыркы учурда 300 түп чөбү калган, ушул ким алса ошого калат, 1 тонна арпа жеми менен. Так, дагы эмне маалымат туугандар? Дагы эмне маалымат үйдүн жаткан. Так, бул үйдүн баасы. Так. $45,000 сурап атыптыр үй ээлери. Дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери менен экранга телдеп калтыраңыз, аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээлесине чоң жардам берген болосуздар. Аны мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.